Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 21 ноябрь 2022 жыл. Мен Дордойда жүрөм туғандар. Ушул Дордойго жақын жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат бермекчимин. Биринчи эле баары жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Ибраимов көчөсү, Востоктун кире беришине турам. Сиздер ушул жерден могу Дордой 15-көчө менен чыгышты карай 350 метр басканыңыздарда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден Бишкек шаарынын бурч-бурчуна көптөгөн маршруткалар өтөт тугандар. Өйдөнү карай, Сум тарапка, Ош базарына, Объездной тарапка бар жагына маршрутка өтөт тугандар. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер аяктан басып өзүңүздөрдү комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дордой 15-көчө 507 даректе жайгашкан тугандар, мондай угловойдо. Ибраимов 2 жана Дордой 15-көчөнүн кесилишинде тугандар. Бир аз эле башты карай бассаңыздар 350 метр аралыкта Дордой Восток жана могу Ибраимов 2 көчөсүнүн бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар оң тарапта 250 метр аралыкта мектеп жайгашкан. Бул жагында садик деле жаңы салынаттыр. Садик деле жаңы салынаттыр. Ушундай угловойдо жайгашкан тугандар, магазин же жана башка ушундай бир бизнес объект салсаңыздар болгудай көрөт. Негизинен бул жерде соседтерде бир жөн үй жок экен. Бирөөсү шелкография, бирөөсү магазин, бирөөсү швейный цех, бирөөсүндө квартиранын кыскасы Дордойдун могу жанында эч кандай жөн турган үй жок. Баары эле бизнес объект болуп кетиптир тугандар. Эми андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Жана айткандай эле Дордой Востокко жакын укматнакей бул жерден көрүнүп турат Дордой Восток тугандар. Так, мектеп жакын жерде, суусу, свети бар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Анан жеринин аянты 6-8 сотук, 7 сотко бир аз жетпейт. 6-8 сотук угловойдо жайгашкан. Андан ары могу төрүндөгү кирпичтен болгон объект эле үй ээсине караштуу. Азыр ички тарабына кирип калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Так, мынакей. Бул жакта узун туурасы болжол менен 11-ге 8 болгон үйүбүз. Бул болжол менен эле айтып атам могу үйдү. Анан наркы үйдү ээсинен сурадым, ал узун туурасы 21-ге 6, 2 этаж болгон объект. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүп, сейсмопояс колонналар коюлуптур. Квартиранттар үчүнбү же швейный цех үчүнбү салынган чоң объект экен. Окей. Бул жакта дагы толук элек үйгө фундамент да куюлган. Бул жакта фундамент. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Жана эле айткандай, бул Дордой конушунда эч кандай жөн турган үй жок тугандар. Баары эле бизнеске, шелкография, магазин, кафе, чайкана ушундай бизнес объекттер. Так, үйүбүздүн артыкчылыгы тугандар, могу угловойдо жайгашкан. Бул көчөнү өткөн адамдар дагы, эгер магазин ачсаңыздар же бир бизнес объект ачсаңыздар, кенен кирип чыга берет. Эки көчөнүн тең адамдарыны эме кыласыздар. Андан ары эмне маалымат могу бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Бул могу помещениянын арты тарабына дагы 1 метрдей жери бар. Жалпысынан жеринин аянты 6-8 сотук тугандар. 6-8 сотук. Сейсмопояс колонналар куюлган. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна монолит коюлуптур тугандар. Мынакей. Бул көчө тарабы. Так. Андан ары бул жактагы бөлмөнү көргөзөйүн. Ортосуна чоң бөлмө, ал жагында дагы эки тарабында дагы эки бөлмө, үстү тарабы толук бүт элек, бирок үстү тарабы целый бир помещение расчет алынган окшойт. Чоң. Мына ушундай тугандар. Башка эмне маалымат бересиз? Чек-араларын көрүп турасыздар. Батыш чек-арасы ал кошунан шифрдан болгон заборуна чейин, чыгыш чек-арасы бул могу жолго чейин болуп калат. Көчө тараптан да көргөзө кетейин.
Окей, бұл көчө тарабы. 0777 26 41 33 номеріне звонок кыла бересиздер. Мына ушундай айтылбаган бир эле баасы калды окшойт тугандар. Бул үйүздүн баасы $95,000. Анан сүйлөшүү болот деген оюн айтты. Үй ээси $95,000 сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен, группалар менен, туугандар, бул видеону бөлүшүп кетиңиздер. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.